Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын ректорлорунун 3-чү форуму Ош мамлекеттик университетинде өттү. Форумга эки өлкөнүн тиешелүү министрликтеринин жетекчилери, жогорку окуу жайларынын 80ден ашуун ректорлору катышты. Быйылкы жылы биздин Ош мамлекеттик университетинде Москва мамлекеттик университетинин Ломоносов атындагы Ломоносов борбору ачылган. Андан сырткары Россия менен биз 20га жакын биргелешкен программаларыбыз бар. Россиянын вуздары менен кош диплом деп коет. Баягы биздин студенттер бул жерде да, ал жакта да окуп, эки диплом ала турган мүмкүнчүлүктөр бар. Эми бүгүнкү форумдан кийин бул кызматташууларыбыз дагы кеңейет деген терең ишеничим бар. Жыйын билим берүү жана илим тармагындагы кыргыз-орус кызматташтыгынын негизги багыттары, Евразиялык интеграцияны өнүктүрүүнүн алкагында Кыргызстан менен Россиянын билим берүү тутумун биргелешип даярдоо, интеграциялоо маселелерин талкуулоо жана Евразия экономикалык биримдигине бирдиктүү билим берүү процессин түзүү максатында өттү. Вот сегодня на полях форума будут подписаны соглашения с Ошским государственным университетом, с Кыргызским национальным университетом имени Басалыгына. При этом, обращая внимание, сейчас идет уже вот такой точечной достройки, не общие, рамочные, а давайте взаимодействовать, давайте дружить. Речь идет, в частности, о разработке конкретных магистерских программ по направлению организации работы с молодежью. Форум Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын ассоциациясы, Ош мамлекеттик университети, Россия Федерациясынын илим жана жогорку билим берүү министрлиги, Россиянын ректорлору союзу, Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети тарабынан уюштурулду. Албетте, Баткен мамлекеттик университети бул биринчи, экинчи форумда катышкан. Бүгүнкү форумда биз өзгөчө бир доклад менен чыктык. Бул цифровизация, сан ариптештирүү боюнча аймактагы региондогу вуздардын сан ариптештирүүдөгү орду жана бүгүнкү күндөгү абал боюнча албетте биз көптөгөн мобилдүүлүк боюнча жанагы биргеликтеги илим изилдөө иштерди мындан ары өнүктүрүүгө бел байлап отурабыз. Баткен мамлекеттик университети Россиянын бир канча жогорку окуу жайлары менен кызматташып келген. Бүгүн алардын саны мындан да өсөт деген үмүттөбүз. Албетте бул алыста жайгашкан Баткен мамлекеттик университети үчүн чоң өбөлгө түзөт деген үмүттөбүз. Кыргызстан жана Россиянын ректорлорунун 3-чү форуму пленардык отурумдар менен башталды. Мында заманбап университеттеги илим жана инновациялар, келечектин педагогикасы, окутуунун жана тарбиялоонун жаңы ыкмалары темаларында баяндамалар окулуп, талкуулар орун алды. Мне хотелось поделиться интересной практикой сотрудничества с нашими партнерами в Кыргызстане и рассказать нашим коллегам, что мы не только умеем обучать русскому как иностранному, но мы с помощью наших киргизских коллег, позволю себе сказать, успешно готовим специалистов со знанием киргизского языка, с профессиональным знанием киргизского языка. И мы этим очень гордимся. Форумдун жүрүшүндө эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосунда 51 келишим түзүлүп, эки тараптуу кызматташуу келишимдерине кол коюлду. Бүгүнкү форумдун жыйынтыгы менен Кудай буйрса Талас мамлекеттик университети дагы бир 7-8 Россиянын жогорку окуу жайлары менен келишим түзгөнү турабыз. Азыркы учурда сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Бүгүн Кудай буйрса келишимдерге кол койсок, мындан ары биздин студенттерибиз бир семестрге Москванын, Санкт-Петербургтун, Красноярск, Новосибирск жана Екатеринбург жана Алтай, Барнаул шаарларындагы жогорку окуу жайларда бир жыл же бир семестр окуп келет. 2019 жылдагы биринчи форумдун аягында Ошмо Россиянын 13 университети менен эки тараптуу келишим түзсө, экинчи форумдун жүрүшүндө Ломоносов, Сеченов атындагы биринчи Москва мамлекеттик медициналык университети жана Россия мамлекеттик гуманитардык университети менен келишимдерге жетишкен. Мы в этот приезд подписываем 3 соглашения с 3 университетами Киргизии. Я надеюсь на очень плотное взаимодействие. Я думаю, что это будет абсолютно точно обоюдовыгодный опыт и очень интересные результаты по подготовке, совместной подготовке ребят. Учурда Ош мамлекеттик университети Россиянын 77 университети менен эки тараптуу түзүлгөн келишимдердин алкагында кызматташып келет. Анын ичинен 21 багыт боюнча кош дипломдуу билим берүү программаларын ишке ашырууга багытталган меморандумдарга кол койгон. Кош дипломдуу билим берүү программаларынын 12-си учурда ийгиликтүү ишке ашууда.